болса да? Конечно. Ассаламу алейкум жамаат, кандайсыңар? Ден соолуктар, иштер. Бүгүн 28 июнь, күнгө субботадан воскресеньеге караган түн. Тагыраак айтканда, суббота күндүн түнкү жумушун көрсөтөм. Саат азыр 12ден 7 өттү. Именно түнкү 12ден баштап, ровно түнкү 12ден баштап, эртең мененки 4-5терге чейин иштеп көрөбүз. Азыркы учурда саатына канчадан чыгып атканын байкап көрөбүз. Анан бүгүн күндүз деле иштедим, жумуштар менен жүрүп иштедим күндүз деле. Эң биринчи Валбериске чыгайын дегем. Валберис менен бонусту кагайын деп, себеби бонусту какканда жакшы болот азыр. Бирок заказ келбей койду. Анан башка бирөөлөрдөн деле сураштырсам, бизге заказ келбей атат тоже. Ошентип иштеген жок кечке Валберис. Анан жана түнү сурасам, түнү иштей баштады уже, түнү жакшы эле иштеп атабыз деп айтышты. Бирок мен тигил Android телефонду чытап койгом үйгө. Ошондуктан бул iPhone телефон менен эле бүгүн 12ден саат эртең 4-5терге чейин Яндекс таксиде иштейбиз. Комфорт жана Комфорт плюс тарифинде. Менки баягыда жашоосуна тарынгандар 2-3 подряд чыгып калып, 3-1 звездочка коюлуп кетип, 4.78ге түшүп калган болчу. Рейтингден Комфорт плюс блокировка болуп, анан бүгүн 4.80ге көтөрүлгөн. Анан Комфорт плюстун тестин өттүм. Анан тест өткөндөн кийин Комфорт плюска дагы доступ ачылды. Ошентип Комфорт плюс заказдарын деле кылдым бүгүн. Анан азыр телефондун экранынан бул 12ге чейинки кылган заказдарды көрсөтөм. Анан бирок биз бүгүн ага ориентир албайбыз. 12ден кийин именно азыр канча болот, канча чыгат көрөбүз. Азыр 12ден 8 өттү. Ушул жерге келип рабочий городок жакка заказ менен келдим. Заказ завершать эттим. Эми кайра линияга чыгабыз. 5 район менен иштейбиз. Азыр телефондун экранынан баарын көрсөтүп коем. Жамаат, эгерде силер өзүңөргө ишеничтүү таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, мен силерге эксперт паркты сунуштайм. Бул парк көп жылдан бери иштегендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясы суткасына 55 эле сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммага заказ кыла берсеңер болот. Бул туруктуу иштегендерге өтө сонун. Кийинки варианттары подработка кылгандарга жана грузовой тарифинде иштегендерге жакшы болот, пайдалуу. Бул ар бир заказдан 4 сомдон же ар бир заказдан 2%. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточный акчаңарды каалаган банкка, каалаган убакта чыгара алсаңыздар болот. Анан силер регистрация кылып, фотоконтролдон ийгиликтүү өткөндөн кийин силерге балансыңарга 100 сом салып берет. Анан эксперт парктын дүйнө жүзү боюнча иштеген рефералдык программасы бар, досуңду чакыр деген. Досуңду чакырасың, досуң сенин атыңдан келген болсо, сага 1000 сом салып берет. Ошондуктан эксперт паркка кошулгула жана өзүңөрдүн кирешеңерди көтөргүлө. Байланышуу жолдорун экранга калтырып коем жана описанияда да ссылкалар бар. Так, жамаат, көп күттүрбөй эле мына биринчи заказ Азия Молдон чыкты. Кривоносова барат экен, ар жака наоборот. Мына райондун прям бүтүп калган тарабына чейин барат экен. 4,4 километр, 13 минутта канча чыгат деп ойлойсуңар? Мына жамаат, азыр Азия Молдон Кривоносова 188/9 жаңы этажкалар барго, ошол жака келдим. Анан акчасы мага калганы 165 эле сом калат экен. Элестетсеңер 234 сомдон 165 эле сом калат экен. Комиссия парка, другие удержания, комиссия услуги сервиса. По делам, мой район 7%, НДС НСП 2,3% дейт. Анан бул жака келип, могу районду деле кошо алдым, себеби мен азыр линиядан чыгып кеттим бир аз. Астын айдаганда линиядан чыгып кеттим. Ошондуктан 6-чы район кылып муну кошо алдым. Мен азыр центр жакка киребиз. Маршрут кылып барып ошол жакка кирип алып, анан кайра өчүрүп коебуз могу лишний районду. Заказ отменен. Ай, ё-моё, көрдүңөрбү? Жана ползуногу до конца кете элек болчу. Запись экрана кылып туруп, анан алайын десем, отменен болуп туруп, бирок приоритетти да алып койду. Мына. Бирок жана ползунок до конца кете элек болчу. Неге мындай? Бул несправедливо, да? Ползунок ылдыйга жылып барып до конца түгөнгөндө анан отмен алыш керек болчу. Как будто мен пропускать эткенде азыр активность салынып калды, ё-моё. Бул жакта көптөр өргөндөн толк жок, жамаат 12ден 32 өттү. Эми айдайлы центрди көздөй акырын жылып барабыз.
заказ келсе алабыз, келбесе кафке нормальный жерге кирип туруп анан линияга чыкпай. Гагарина мен центрди көздөй баратып, могул личный районду өчүргөндү унутуп калган жокмун, короче, жетишпей калдым. Жолдо баратып өчүрөйүн деп. Мына как раз ушул жака заказ чыкты, чет жака. Айла жок алдым. Активность так түшүп кетти, мына мурдагы заказда. Тиги ползуногу мына ортосунан бир аз ылдыйраак өткөндөн кийин эле заказ отмена болуп, как будто мен албай койгондой түшүп кетти. Ушул заказды завершить этебиз, анан центрдин примерно могул жактарга Аламидин базарлар жак каратып туруп, пайдаланып коюп туруп анан келип алабыз. 191 демке сом чыкты, 193 сомбу ушундай чыкты. Анан 200 сом которгон. Анан эми кантебиз? Районду завершить этебиз. Так, завершить. Ушул территорияда жүрө бербеш үчүн пайдаланып басабыз, указать на карте кылабыз. Анан примерно кайсыл районду койсок. Жанагыдай эле примерно ушул райондорду коюп коебуз. Ушинтип туруп эле мына 13,2 километр ал жака чейин по-любому заказ чыгат. Айдай беребиз. Либо шаардан чыгат, либо ушул жактардан чыгат. Мына жамат. Ошентип Асанбайга келдим, жана пайдаламды койгон жерди билесиңер, Гагарина мен маякта жүрүп, пайдалам жана Аламидин базарга койгом, Асанбайга келдим. Анан экинчи заказ комфорт менен Асанбай 37-тен Мюнхен папка чыкты, пайдалам. Так, эми кеттик ушул заказга. Ой, выебался, да? Конечно, вот уже. Зачем вот так-то? Выебался перед девчонками. Да он выеб, что ли, блядь? У тебя машина вроде застрахованная вообще? Да, каска. Я тоже всегда. Я сам машинами занимаюсь. Да, жамаат жана ошондой история болуп кетти. Жолдо бирөө шашка ойнойм деп тиякты карабай эле тумшугун салып берди. Биринчи карап туруп тумшукту салыш керек да. Шумахермин деп эле жөн эле тупой рискке бара бербейчи. Азыр саат 3-төн 11 өттү, эми жумушта улантабыз. Кийинки заказды алабыз, эми кайра линияга чыгып. Мен жана видеону скачать этип отурдум азыр. Заказ отменен. Көрдүңөр да, биринчи точка, экинчи точка, анан могу чарды бир кыдырып чыгышым керек экен булар менен. Андайдын кереги жок го. Настройки поиска заказов дейт. Могу жаңы функция чыгып тур, ошону көрөлүчү жогу. Мой район, тарифы опции. Комфорт плюс, комфорт доставка дейт. Сары менен белгиленгендер включенный жанагылар экен. Перевозка домашних животных да включать этилип турат менде. Улучшить геопозицию. VPN выключен, Bluetooth включен, аккумулятор проблем нет дейт. Болду, типа ушул эле настройкалар экен, жаңы функция. Эчтеке деле өзгөрүү жок биякта. Азыр 3-төн 11 өткөнгө чейин 1491 сом, 1500 сом, короче, 9 заказ кылып турмун 3 сааттын ичинде. А так отурганыма 10 мүнөттөн өтүп калды. Биякта саат 3-4дө примерно завершить эткем. Кийинки заказды күтөбүз эми. Так, жамаат, андан кийин ушул заказ чыкты, мына 120 сомго завершить эттим. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Мындай заказ кылгандан кийин жумушка болгон желание өлүп калат да. Азыр могу заказ как раз ылдыйга экен. Ушул заказды завершать этип коюп үйгө жылам. Так, өзүңөр коэффициентти көрдүңөр, комфорт плюстан экен, анан бара турган жери
3,4 километр 8 минутта канча чыгат деп ойлойсуңар? Если тигилер чыгышкан болсо азыр күтүп турам. Мына жамаат 206 сом чыкты, 210 сом которду, короче. Эми кайтебиз. Бул жактан районду завершать этебиз. Районду завершать этип. Анан домой деген басып коебуз. Чыкса чыкты, чыкпаса прямо эле үйгө жылабыз. Азыр Кыргыз көчөсү ремонт болуп атканына байланыштуу Маевка менен эле барып, через Акбосого кетип калган удобный болот. Мына жамаат менки LED фара менен ушундай тартылат азыр жарыгы. Аябай слабый. Еще оң жактагы фарасы регулировка болбой калган, көтөрүлбөй. Себеби А4ка салып регулировка кылып бураган жери буралбай калган экен, короче, аны ремонт кылыш керек экен. Анан кийин 15 миңдей акча кылып келсең, работа, билеттердин баары 15 миңдей болот деген. Анан заодно тиги регулировка кылган жериңде ремонт кылып берем деген. Ошентип билет кадагандан кийин анан результатын көрөбүз, айырмасын. Мына фаралар аябай эле ылдыйды карап турат да, могу особенно сол жагы. Бир 10 метрдей эле астын көрсөтөт. Дальше уже жок. Еще мындай караңгы жерге келгенде ушундай жарык берет. Жарыгыраак жерлерде, прожектор бар жерлерде вообще эле мрак болуп калат, темный. Бул дальний. Бирок дальныйда обычный лампочка турат, сары. 11 заказ 1737 сом болуптур, 12ден кийинкиси. Саатына канчадан болуп калганын өзүңөр бөлүп эсептеп көрсөңөр болот. 3,5 сааттын ичинде 3,5га чейин. 12ден 3,5га чейин 1737 сом. Комиссиялардан, налогтордон сырткаркы сумма. Ошону 3,5 саатка бөлсөңөр, саатына канча болгонун тазасы чыгат. Өтө деле жаман эмес, өтө деле жакшы эмес, бирок негизи слабый, суббота күнү аябай эле слабый негизи. Анан бүгүн мен негизи ВБда иштейин деп күндүз чыккам жакшынакай эле, бирок ВБ иштебей заказ келбей калды, ошентип Яндекске өтүп кеткем. Ушундай болуп калды, 12 чейинки сумма 2000 болгон. Ошондо 3737 сом. 3750ден ашыптыр. Анан чаевойлор где-то bir 300 сомдун тегереги, как обычно. Ошондой болду. Азыр үй жактагы зарядкага келдим, паркка. Ушул жактан зарядтап алып, анан үйгө кирмей. Эмки видео жамаат. Comfort Plus тарифин разблокировка кылыш үчүн тесттен кайта өтүш керек, ошол жөнүндө болот буйруса. Эмки видеолордо жамаат буйруса Comfort Plus, Comfort тарифинде кантип тест өтөбүз, тарифти разблокировка кылыш үчүн. Ошол жөнүндө болот, кайсыл суроолорго кандай жооп бериш керек, бүт пошаговый инструкциясын көрсөтүп берем. Жана Wildberries таксиде бир толук смена иштеп көрсөтүп берем. Wildberries таксидеги азыркы жагдай жөнүндө, бонустар канча төлөйт, кандай болот, бүт бардыгын как обычно өзүмдүн репертуарымдагыдай чайнап ийне жибине чейин көрсөтүп берем. Ошондуктан каналга каттала электер болсо катталып, лайк басып, комментарий жазып коебуз. Анан контентте эмнелерди көрсөтөйүн, эмнелерди айтып берейин, ошол жөнүндө өзүңөрдүн ой пикир сунушуңарды айта кеткиле. Эмки видеодон же трассадан көрүшкөнчө баарыңарга ийгилик жамаат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.